АКШ чалгын кызматынын Украина куралдуу күчтөрүнүн контрчабуулу тууралуу терс маанайдагы маалыматынан улам америкалык конгрессмендердин айрым бир бөлүгү Киевке жардамдын жаңы пакетин бекитүүгө каршы чыгууда. Бул тууралуу өзүнүн маалымат булактарына таянуу менен Washington Post жазды. Буга чейин АКШ президенти Джо Байден мыйзам чыгаруу органына Украинага колдоо көрсөтүү боюнча сурам жөнөткөн. Киевке аскердик, каржылык жана гуманитардык жардам көрсөтүү үчүн ал 24 миллиард долларга чукул акча суроодо. Басылма АКШ чалгыны Украина маанилүү болгон Запорожьедеги Мелитополь шаарына жете албайт деген болжолдуу жыйынтыкка келгенин жазды. Анткени менен бул жашыруун маалымат жабык талкууга чоң жаңжалды шарттаганы айтылат. Республикачылардын экинчи тарабы администрацияга Украинага кубаттуу курал-жарак жөнөткөн эмес деп кине коюуда. Түркиянын бийлиги Орусияны Кара деңиздеги кырдаалды курчутпоо керектигин эскертти. Бейшембиде түрк президентинин канцеляриясы тараткан маалыматта аталган деңизде нейтралдуу суудагы кемеге байланыштуу окуя тууралуу сөз болгон. Кара деңиздин эл аралык сууларындагы окуяга байланыштуу орус тарапка чыңалуунун жаратуу аракеттен алыс болушун керектигин эскертилди деп жазылган Твиттерге жарыялаган маалыматта. Орусиянын Василий Быков аттуу кайгул кемеси 13 августта эртең менен Кара деңизде Палаунун желеги менен бараткан Шүкрү Окан жүк ташуучу кемесин асманга эскертүү иретинде бир канча жолу ок атып токтоткон. Орусиянын коргоо министрлиги ал кеме Украинанын Измаил портун көздөй баратканын, орус кемеси аны текшерүү үчүн токтотууга аракет кылганын билдирген. Деңиздеги кемелердин багытына байкоо салган Marine Traffic Tracking кызматынын маалыматына ылайык, жүк ташуучу кеме багытын өзгөртүп, Румынияны көздөй багыт алган. Бул кеме Грециянын Халкида портунан чыккан. 25тен ашык мамлекеттин өкүлдөрү Новосибирскидеги Технопром форумуна катышат. Бул тууралуу Бишкектеги Русский дом билдирди. Иш-чара 22-синен 25 августка чейин өтөт. Новосибирск облусунун илимий технологиялык өнүктүрүү фондунун директору Сергей Санников белгилегендей, Технопром эл аралык чөйрөдө ишенимге татып, чет элдик мамлекеттер кызыга баштады. Форумга Бириккен Араб Эмираттары, Сауд Арабия, Бразилия, Туркия, Индия, Казакстан, Кыргызстан, Беларусь жана башка мамлекеттердин өкүлдөрү катышат. 2023 жылдагы форумдун вектору технологиялар, аймактарды өнүктүрүү фактору, максаты импортты алмаштыруу жана технологиялык суверендүүлүккө жетишүү үчүн аймактар аралык жана эл аралык кооперациялардын аянтчасын түзүү үчүн реалдуу аянтчага айлануу. Орусиянын президенти Владимир Путин Иран Ислам Республикасынын президенти Ибрагим Раиси менен телефон аркылуу сүйлөштү. Эки тарап тең Орус-Иран мамилелеринин жетишилген жогорку деңгээлине канааттангандыгын билдиришти. Соода, энергетика, транспорт, логистика жана экологиялык тармактарда эки тараптуу байланыштарды мындан ары өнүктүрүү ниети ырасталды. Эл аралык жана аймактык маселелерде кызматташууну кеңейтүү маселелери, анын ичинде Ирандын Шанхай кызматташтык уюмуна толук кандуу мүчө катары катышуу эске алуу, ошондой эле БРИКСтин ишмердүүлүгүнө кошулууга кызыктарлык маселелерди талкуулады. Путин Раисиге 13 августта Шираз шаарындагы мечитте болгон терактка байланыштуу көңүл айтты. Абадан коргонуу күчтөрү Москвага учуп бараткан пилотсуз учакты жок кылганын Борбор калаанын мэри Сергей Собянин Telegram каналында билдирди. Ал кошумчалагандай, алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандар жок. Өзгөчө кырдаалдар кызматтары өз кезегинде дрондун кулашы бир кабаттуу павильондун фасадынын 20 чарчы метр аянтын зыян келтиргенин билдирди. Коргоо министрлиги дрон менен кол салуу аракети таңкы саат 4 чамасында болгонун тактады. Абадан коргонуу системаларынын соккусунан кийин учкучсуз учак траекториясын өзгөртүп, Краснопресненская жээгиндеги турак эмес имаратка кулап түшкөн. Бирок анын кесебетинен жабыркагандар жана өрт чыккан эмес, деп жыйынтыктады департамент. Барби, Warner Bros. Компаниясынын эң көп кирешелүү тасмасы. Америка Кошмо Штаттарынын кассасында 537 миллион доллар чогултуп, Кристофер Ноландын Кара рыцарь тасмасынан ашып түшкөнүн CNN киностудиясына таянуу менен билдирди. Телеканалдын маалыматы боюнча Барби тасмасы да дүйнөлүк прокатта 1,2 миллиард доллардан ашты. Буга чейин Барби 17 күндүн ичинде прокатта 1 миллиард доллар чогултуп, Warner Bros.'тын тарыхында дагы бир рекорд койгон. Тасма ошондой эле аял режиссер Грета Гервиг тарткан эң көп кирешелүү дебют болуп калды. Барби АКШда 21 июлдан баштап кинотеатрларда көрсөтүлөт.